Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар, мынакей ошентип бир нече убакытка созулган эс алуудан соң кайрадан сиздер менен Не жаңылык программасы 3-сезонду баштамакчыбыз. Эфирде Айзада Чиева жана Азамат Майлып. Көпчүлүк көрөрмандарды жагымдуу жаңылык менен камсыз кылган Не жаңылык долбоору 3-сезон 1-чыгарылышын сиздерге тартуулайт. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева жана Азамат Исмаилов. Аны айттым. Эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды баштадык. Жайкы эс алуудан келгенден кийин мектепте болобу, жумушта болобу, бири-биринен сурап башташат. Кандай эс алдың, көлгө бардың, эмне кылдың, эмне жаңылык депчи. Дал ошол сыңар биз дагы сурамжылообузду жүргүздүк. Эмесе сурамжылоодон бир аз сиздерге үзүндү. Кабарчыбыз Эрбек Ташиев кененирээк айтып берсин. Гөл жээгинде эс алып жаткан адамдардын маанайы тууралуу Не жаңылык берүүсү сурамжылоо жүргүзгөн. Анда эмесе гөлдө эс алуучулардын маанайы кандай экенин чогуу сурап билсек. Саламатсызбы байке? Эс алуу кандай болуп атат? Жакшы болот. Сиз Таластан бери эс алганы келдиңизби? Жок. Местный болосузбу? Жок, эми Бишкектен эле болом. Эмне колдоруңуз монтип калган? Көрбөй атпайсың, күйүп кеткен болчу, ачып туруп атат. Салам алейкум. Эмне кылып атасың бакта? Кандай эмне кылып атасың? Кумурдуп атам. Эмне көрүп атасың? Стройка керек болот, бул деле экономда элдики да туурабы? Же претензияң барбы? Телевизорго чыгабы? Кезип эле салчы мени. Давай. Салам алейкум байке. Алейкум салам. Бул НТС каналы Не жаңылык берүүсү сурамжылоого салып атат. Үй бүлөңүз менен эс алуу кандай болуп жатат? НТС телевизордон чыгып татпагыла, мен үй бүлөм эмес, өзүм келгенмин. Бул аялыңыз эмеспи? Таныбайм мен муну. Татпагыла, таныбайм мен муну. Бул жыгачты эмне кылган атасың эми? Айтпадым, стройкада тажат үйдүң сен. Аполовкага керек болот. Саламатсызбы байке? Саламат эмес, мен темкем. Байке, бир суроого жооп берип койбойсузбу? Бириңе да, онуңа да жооп бере албайт экенмин. Эмне болду деп барып, мээге чай кайнатпай кетип калчы, жакшынакай келин, кетип калчы. Эмне мынча нервсиз байке? Кемпириң келбей койсо, сен менен көлгө келбей койсо, сен жалгыз монтип ла деп жаш балдарга окшоп, уйсаган кемпирлерге окшоп отурсаң, нерв болосуң да эмне болот? Бул жерге жалгыз келдиңизби ошондо? Жалгыз келдим деп айтып атпайм, эмне болуп атасың? Мондай чачып жүрсө сага. Наоборот, жалгыз келгениңиз жакшы да. Эч ким кой дебейт. Элдин баары эле сүйүнмөк жалгыз келсе. Көпме, сен өлөйүн десе 2 көз 4 адам келсиң дей. Кошелек айлыктын баары кемпирдин чөнтөгүндө. Кемпир калды тиякта, аялынчы. Жалгыз келдим, мне делать тут нечего, мне скучно болуп атат, Түшүнүп атасың? Эми бул жерден эмне кылайын деп атасыз? Айтпадым, стройка деп эмне болуп атасың? Буздун тиешеси эмне стройкага? Строительдерге повар керекпи, тамак ким жасайт? Туурабы? Жасаш керекпи? Бүгүнкү сурамжылообузда гөл жээгиндеги эс алуучулардын арасынан кандай гана адамдарга туш болгон жокпуз. Ал эми бул көрүнүш кызыктуу окуялардын бир гана чети. Эрбек Ташиев, Не жаңылык. Ал эми биз программабызды улантабыз. Үйлөнгөнүнө 20 жыл болгон үй бүлө тууралуу кеп кылмакчыбыз. Аял менен күйөөсү үйдө чай ичип отуруп, аял күйөөсүн карап мээсин жеп баштайт экен. Мээсин жеп башын оорутуп күйөөсүн чачатып турган айтат экен да күйөөсүнө. Күйөө дейт экен. Десе. Сен экөөбүз үйлөнгөнүбүзгө 20 жыл болду. Мынакей ушул күнү үйлөнгөнбүз. Бирок сен бул күнү унутуп койдуң. Ушул күнү сен мага белек пече алып келген жоксуң. Жок деген ушул күнү бир кой союп экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө 20 жыл болуптур, белгилеп койбойлубу десе, күйөөсү айтат экен, аялын карап туруп, катын дейт экен. Экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө 20 жыл болуптур, макул. Кой сойгондо койдо байкушта эмне күнөө? Анда көрөк сен экөөбүздү тааныштырган Айшаканды союш керек деген экен. Күлкүлүү эмес. Күлкүлүү эмес. Конечно, эркектерге бул күлкүлүү эмес. 20 жыл бул түрмөдө жаткан күлкүлүү эмес бул. Туугандар, кыскасы ушундай мага окшоп нерв болуп анекдот айта албаган кишилер жөнүндө көрүңүздөр. Илгертен эле кыргыздар эң эле тамашакөй эл болуп келген. Азыркы учурда эл чогулуп калган жерге барып тамаша айтуу заманбап кыргыз үчүн милдет катары эле болуп калды. Бирок тилекке каршы бир дагы жолу тамаша айтып көрбөгөн. Тамаша айтса эле эч ким күлбөй койгон адам бар экен. Анда эмесе бул бала тууралуу бүгүн сөз кылмакчыбыз. Бул Улукбектин тагдыры негизи катуу эле болду. Жаш кезинен баштап күлдүрө албайт. Кыйын да күлдүрүш үчүн мунукучу. Бирдей бир болуп калат, бирок такыр болбойт. Бул энесин тартканда энеси келип отуп мага сайракан жөнүндө айтып берет. Мага ал нерсе кызык нинтерийс да мындай айткандачы. Анан бул такыр болбой койду. Көз ачыктарга көрсөттүм, жолун аштырып көрдүм, болбойт экен. Дүйшөнүн баласы Улукбек күлдүрө албайт деген мага катуу эле тиет негизичи. Төштү ачып суктандырып чакырасың. Таятаңбы?
Менде да анекдот бар да айтпайсың. Анекдот. Үчөө аралда отуруптур да 3 багач. Аралда, островда отурса эле бирөө келет да. Эй, эмне десе? Теки алыс жакта ямага барбагы дейт да. Эмнеге десе, барбагы дейт да. Эй, ямага барбагы дейт. Эмнеге десе, эй, барбагы дейт да. Эмнеге десе, ал жакка мен барам дейт да. Ben varım deydi. Yamağım. Abi niye geçip kalınlar? Unutmayız orada. Yamağım ben varım deydi. Ооба улик такыр аңдот айта албайт. Достор болуп отурганда да аңдот айтып баштаса эле теманы буруп, темадан качып кетебиз да анекдоттончу. Бизге больной тема да. Бул нерсе менен күрөшкөнгө жолдор бар деп ойлойсузбу? Ооба интернеттен караштырып көрдүк. Бирок бизде аны айыктыра алышпайт экен да эч кимчи. Анда чет өлкөгө жибериш керек экен. Чет өлкөдө жардам берет дейт да. Бир 2-3 бала барып келип дарыланып келишти. 24 жаштагы Дүйшөнбеков Улук Дүйшөнбекович кичинекей кезинен бери күлдүрө албайт. Азыркы учурда улук үйүндө эле дарылануунун үстүндө. Анткени бул нерсе менен чет мамлекетте гана күрөшүү болот. Москва шаарында Comedy Battle аттуу күлкү борборунда тажрыйбалуу адистер бул Улукбекти кичине болсо да күлкүлүү болууга үйрөтөт. Бирок Улукбектин мындай кымбат дарылануусуна каражаты дагы, тамашалары дагы жетишпейт. Мекендешибиздин бир эле жол барып келүүсүнө 70 000 сом керек. Урматтуу туугандар, жардамыңыздарды аябаңыздар. Бул адамдар ар бир коомдо бар. Алар күн сайын бир көйгөй менен күрөшүп келишет. Алар биздин арабызда. Бул адамдардын арасында сен да бар болушуң мүмкүн. Кепка жарашпаган балдар. Биз көппүз. Биз биргебиз. Бирок алар эч качан кайгырбайт. Анткени аларга очки жарашат. Очки жарашпаган балдар. Алар биздин арабызда. Бирок аларга Панама жарашат. Бул ролик жакпаса да киесиң. Апаң муну акчага сатып келген фондунан каржыланды. Урматтуу бекендаштар, Кыргызстанда сөнүккөндөн өнүгүп барат. Бийик салынган имараттар, түппүз жалтыраган жолдор жана ошондой эле жер астынан өтүүчү коп-кооз болгон переходдор. Андан тышкары кыргызстандыктарды таң калтырган бул кыргыз медицинасы. Мындан ары кыргыз медицинасында эч кандай аппарат техниканы колдонбой сөз менен айтып баштады. Бул чын эле өнүккөндүкпү же жалкоолукпу? Айзат эмне сүйлөбөйсүң? Типа унчукпаган жоп-жош келин ролун аткарып атасың. Буга чейин быдылдап сүйлөгөн кыздардын табары өтпөй калган сездиңби? Көз титиреген унчукпаган тилин жутуп алган келингере жок беле? Карадалы болуп калган бири аскартпойду болуп калган. Бишкектин медицина борборлорунун биринде өзгөчө ыкмалар менен дарылоочу жай ачылыптыр. Бул жердин өзгөчөлүктөрү жана кандай ыкмалар менен дарылаганын билиш үчүн ушул жердин башкы врачына кайрылып көрдүк. Бул чексотерапияны ачканыбыздын себеби болсо, дары-дармектер такыр жок, бизге жетишсиз да, ошон үчүн өзүбүзгө өзүбүз жардам бербесе ким жардам берет деп ушул жумушту ачтык. Мыкты адистерди алдык. Элдерге жакшы жардам берип атабыз. Баары сонун ойдогудай. Ай, майга сүткө бышкан экен. Рахмат байке. Мынакей, сөзүнүн таасирин көрдүңүзбү? Майга сүткө бышкан экен, болду. Жөтөлдөн бечели кетиптир деген сөз бар го, ошондой эле да, шарт эле болду. Байке, тилиме түйүрүккө чыгып калыптыр. Аха, түшүнүктүү. Аны болсо, иттин баттагы деди буштагы аптекага барсаң мун берет. Муз байке түшүнүрсүз го. Түшүнөт. Алар каршы кырып түшүнөт. Рахмат.
Мынакей ушинтип жашы, карысы баарын дарылап атабыз, иш кылып баары эле ыраазы болуп атат. Бизгечи. Да. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Тулсат келиңиз өтүңүз. Бул жака алып келсеңиз. Кешінде жығылып кетті балам, қолын ұрып алып. Кештинден бери ушул убакка чейин жүрдүңөр бо? Бул жакта негизи сексотерапия жардам бербейт. Деп эле өлүп коюш керек болду. Болду? Мына күлүп калбады. Болду. По. Рахмат байке. Эчтеке эмес. Ушинтип өөп койсоңуз эле ооруган жери оорубай калабы. Эми аз сизге күлкү болушу мүмкүн, бирок бул менин кесибим да. Оозо деген айта кетчү нерсе. 10 миңден ашуун витаминдер бар. Аябай жакшынакай витаминдер бар. Тоодо өспөгөн витаминдер бар да. Анан дагы могу мурутта болсо жана иглотерапия деген түшүнүксүздө бар болуш керек. Ошондой эле денеге тийгенде сайылганда кадимкидей терс энергияларды соруп алат. Мынакей кызыктын баары ушунда да. Маягыңызга чоң рахмат байке. Эчтеке эмес, келип туруңуз. Чындыгында Кыргызстанда текстотерапия бир гана медицина жагында эмес, башка дагы жерлерде көптөн бери колдонуп жүргөнүн билебиз. Мисал келтирсек, политикада баарын кыйратабыз, жолдорду оңдойбуз, айлыкты беребиз деген сөздөр менен текстотерапия кеңири колдонуп жүргөнүн билебиз. Ушундай текстотерапия тууралуу маалыматтар менен Эрмек Ташиев, Не жаңылык. Жакындарыңыз менен отуруп баарлашып жатканда, сөздүн эң кызыгына келгенде, сиздин күтүүсүз жерден чүчкүргөнүңүз бардык кайфты бузуп жатабы? Анда сизге Акчүч Форте жардам берет. Акчүч. Акчүч Форте ар дайым жаныңда. Асыл кеч көрөрманым, Не жаңылык долбоору өз берүүлөрүн улантат. Эгерде сиз бул жуманын аралыгында калабызда кандай маданий иш-чаралар болот деген суроо салып турган болсоңуз, кийинки материал сиз үчүн болсун. Маданий жаңылыктар чогуу көрөбүз. Мен сени ар жолу айтып атам. Сен мага прямой эфирден чалып атасың. Азамат байке, эфир болот. Мен кандай алып барам, ага мен өзүм ишим туңду. Анда келсе мен ордума алып барам да. Эмне кылайын Айзадан жигит болсоң? Айзадан жигит болсо алып кетпесин, кайра өзүң байкуш реклама кылдырбай. Алып кет тан, алып кет. Давай. Маданий жаңылыктар болот. Не? Не жаңылык телеберүүсүндө кино, музыка, театр жана маданият жаңылыктары. Борбор шаарыбыз Бишкекте Бөкөнбаев жана Манас көчөлөрүнүн кесилишиндеги 5-үйдүн 39 квартирасында ичип келген күйөөсү Кайп аттуу шоу концертин өткөрөт. Бул кеченин эксклюзивдүү коногу айылдан келген кайненеси. Ал эми мода дүйнөсүнө карылсак, 1 сентябрдан 5 сентябрга чейин Кыргызстандын ар бир үйүндө балама окууга кийим алдык аттуу мода көргөзмөлөрү өтмөкчү. Монолог жумасы. Келечек конушунун 7-көчөсүнүн 39-үйүндө айылдан келген таекеси биз силердей кезибизде аттуу монологун кичинекей бөбөктөр үчүн аткарып бермекчи. Куруучулардын жана алардын жардамчыларынын уюштуруусундагы оригами көргөзмөсү өтмөкчү. Бул жерге келип гезиттен жасалган калпактарды, дасторкондорду жана семечка салган идиш буюмдарды көрүп кетсеңиз болот. Программабызды позитивдүү маанайда улантабыз. Урматтуу экран артындагылар, ананайындар, алтындарым. Кайда кеттиңер, эмне көрүнбөйсүңөр? Митингтерге чыгып кеткен жоксуңарбы? Митингтерге чыкпагыла. 500 сомго алданбагыла, сатылбагыла 500 сомго. Вот 600 сом берсе, анда да сатылбаш керек. Кыргызстандын келечегин сатпаш керек. Сиздин сөзүңүздү улайлы. Митингге чыгууну үйрөткөн бизде өзгөчө бир кружок тууралуу материал бар. Чогуу биргеликте көрөлү. Айзада, эмнени баштагантасың? Каяктагы кружоктор, каяктагы эмне? Эмнени баштагантасың Айзада? Чогуу көрөбүз. Көрсө көрөбүз, эмнеси бар экен.
Азыркы учурда Кыргызстанда митингге чыгуу бул көнүмүш адатка айланып калган нерсе. Кээ бир адамдар үчүн митингге чыгуу бул жумуш катары деп эсептелинет. Ушундай митингге чыкканды үйрөткөн мектеп ачылыптыр. Анда эмесе бул жакта өтүп жаткан сабактарды чогуу көрсөк. Саламатсыңар балдар? Урматтуу окуучулар, бул митингге чыгуу үчүн бул агрессия керек. Агрессивдүү болуш үчүн сиздер баягы кетсиңиз деген сөздү көп колдонушуңар керек. Анда эмесе бүгүнкү темабыз кайра эле кетсинден башталмакчы. Агай, күндө эле бир теманы өтөрөбүзбү? Ой, туура айтып атат, 4 жыл болду го бир теманы өтүп атканыбызга. Туурабы? Же бир жол практикага чыгардыңызбы? Башкалардын агайын көрсөк, ичиң күйөт, кетирип эле салбайбы ушуну, Ушундай көрүнүштөн кийин эски агайын кетирген окуучулар жаңы агайын тосуп алышты. Саламатсыңар балдар? Мен силердин жаңы агайыңармын. Эми эмне деп кетмекчимин? Мурдагыдай эски система менен окутпайбыз. Бизде азыр жаңы методдор бар. Ошолор менен окутабыз. Ошондуктан менин сабагыма кош келипсиңер. Митингдин түрлөрү көп дейсиз, ошолордун түрлөрүн айтып берсеңиз. Эми мисалга алганда биринчи түрү бар мындай. Азыр биздикилер көнүп калбады беле, ызы чуу кылып, күрүгү кылып, аянтка чыгып. Анысы жок деле мындай, ызы чуусу жок, тынч эле, спокойный, орустар айтмакчы өткөрүп койсо болот. Бул биринчи эле түрү болчу. Эгерде бул жакпаса, шаңдуураак кылып өткөрөбүз, салтанаттуу кылып митинг кылабыз десе, ага да бизде жолдору бар. Силерге Юсупов Изат аттуу чиновник жакпай, башкага алмаштырам деп жатат экенсиздер. Дагы бир жолу сурайын. Бул чиновникти кетирүүгө макулсуздарбы? Анда дагы бир жолу сурайын. Бул чиновник кетсинби? Анан дагы үчүнчү ыкмабыз бар. Ал эми мага окшогон жалкоолорго арналган да. Аны эч жака чыкпай, эч жака барбай, ызы чуусу жок эле, үйдө эле диванда жатып, телевизордун алдында өткөрүп койсо болот. Эгерде бүгүнкү талкууга алынып жаткан чиновникти кетирүүнү кааласаңыздар, анда 2536 номуруна кетсин деген сөз менен SMS жөнөтүңүздөр. Ар бир жөнөтүлгөн SMS-ке митинг ТВ телеканалынан 25 сом бирдик катары которулуп турмакчы. Мына өзүңүздөр көргөндөй бүгүн 3 эле түрү менен тааныштыңыздар митингдин. Эгер дагы көбүрөөк билем, көбүрөөк көрөм десеңиздер, биздин сабактарга келиңиздер. Биз силерди күтөбүз. Азыркы учурда Кыргызстаныбыз чет өлкөлүктөргө эки гана нерсе менен аябай катуу таанылган. Алардын бири кооз ажайып жаратылышы, экинчиси болуп өткөн митингдер. Кыргызстаныбыз жаш өлкө болгондуктан чет өлкөлүктөргө жакшы жагынан таанылабызбы же митингдер менен таанылабызбы? Бул өзүбүздүн чечимибиз. Эрмек Ташиев, не жаңылык. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын стабилдүүлүгүн сактоодо милиция кызматкерлеринин салымы өтө зор. Мына азыркы учурда Ысык көлдө ар кандай кырдаалдар катталып кетпеш үчүн Ысык көлгө сапар тартып турган учуру. Туура айтасыз, Айзада. Милиция кызматы бул өтө бир оор кесиптер. Бир жагынан жумуш аябай оор, экинчи жагынан дагы жумуш аябай оор да. Мисалы үчүн милиция кызматкерлери бир эле учурда бир адамга жагып жүрүп, экинчи учурда ошол эле адамга жакпай калышы мүмкүн. Тескерисинче бир адамга жакпай жүрүп, ошол эле учурда милиция кызматкери жагып калышы мүмкүн. Кантип? Себеби деген мындай да. Бир адамга милиция кызматкери жакпайт. Бирок башына иш түшкөндө ал милицияны чакырат да, ошол учурда милицияны аябай жакшы көрөт. Ошол эле учурда экинчи адам бир адамды милиция кызматкерин мисалы үчүн жактырат, ал жакын дозу. Бирок күндөрдүн бир күндө экөө качак кетип коет дагы, тиги камап койсо, жактырбай калат да. Бул бардыгы бул милиция кызматы деген ушундай бир сырдуу кызматтардын бири десем. Ооба. Мына ушундай сырдуу кызмат жана кызматкерлер тууралуу кийинки материалдан биргеликте чогуу көрөбүз. Биз дагы эле көлдө жүрөбүз, элдин коопсуздугун карап, буюрса баары тынч. Азыр Толубай уулу экөөбүз дагы бир сире пляжда обход кылып чыгабыз. Мынакей Толубай уулу экөөбүз биз Ысык көлгө келдик. Бизди шаардан жакшы кызмат көрсөткөндүктөн Ысык көлгө жиберишкен. Атайын элдердин коопсуздугун карап атабыз, буюрса баары. Жардам берип коелучу, жакта бир кыз чоңот, бир кыз чоңот. Толбай ул секир давай. Суга түшкөн билбейм, шеф. Sen sekirsin gerek, sekir davay. Түшө албайм, шеф мен. Sen militsiya kızmatkerisin, eldi kurtarsın gerek. Sekir de! Sekir! Sekir! Толбай ул, итçi var! İtçi var! Толбай ул, ойгончу, Толбай ул. Тамаса деп көзүңү ачып койчу. Толбай ул, аччы көзүң, Толбай ул. Мен sana жооп бере турган акыбалым жок. Шеф, мен сиз кандай билбепмин. Кандай экенин билбепсиң? Эми эркек менен эркек ушундай болчу эле.
Вообще-то мен сенин жаныңды сактап калдым. Азыр мен жок болсом жерде сен да жок болмоксуң. Энкиде мындай сакталып койчу болбойт. Сен не деген малсың осы? Жарашабы бирнеке? Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте Кыргызстандын аймагындагы жагымдуу жаңылыктар менен тааныштырган Не жаңылык долбоору 3-сезонун 1-чыгарылышын ийгиликтүү ачып алды. Кызматыңыздарда Азамат Исмаилов жана ошондой эле Айзада Чиева. толук айтсаңыз болбойбу? Толук айттым, мен укпай калдым. Азамат Майлов. Чиева. Майлов. My love деген жакшы да, англисче кандай гана сонун сөз да. My love деп коет. О, мен бирөөнү my love дейм. Сен бирөө Чиевасың. Не жаңылык? Туугандар, мени көрүшкөнчө жашып тургула. Не жаңылык долбоору менен биргеликте болуңуздар. Аман туруңуздар. Көрүшкөнчө. Бар болуңуздар. Майлов. Майлов. Чиева. Чиева. Майлов. 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 Дүйнөдө болуп жаткан жаңылык укун келсе, биде бар андай жаңылык башка эч кимде. Мындайда айтып бере албайт даже ушак чечеңе. Бидин кабарчылар чогулткан атайын силерге. Бардык маалыматтарды төкпөй чачпай жеткиребиз. Жаңылыктын үстүнө күлкү да кошуп беребиз. Болуп жаткан көйгөйдү башка четтен карасак, кыскасы элдин манайын көтөргөнгө жараса. Элдин баары угушат жаңылык, элдин баары угушат жаңылык, элдин баары айтышат жаңылык, элдин баары көрүшөт жаңылык. Не жаңылык? Не жаңылык, не жаңылык, манайыңды көтөргүн барын жактырып. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, бизди көрүп отургун күлүп аткырып.